Индиянын Уттар-Прадеш штатында Ариф 1 жыл мурун өзүнүн айылына жакын жерден жарадар турнаны таап алган. Бул жигиттин жанынан кеткиси келбеген эң жакын досу бар. नहीं ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था। Мындай жакын досум болот деп эч качан ойлогон эмесмин. Мен адамдык милдетимди гана аткаргам. Алардын бирге жүргөн видеолору Индияда интернетке тарап кеткен. जब उसके पास हम नजदीक जाके देखते हैं इसको तो एकदम Кушка жакындап келсем, жарадар болуп тура албай жатыптыр. Оң буту сынып, аябай канап атыптыр. Мен аны көтөрүп үйгө алып келдим. बह रहा था तो हम उसको उठा के अपने घर ले गए। Ариф куштун жараатын үй шартында жасалган даарылар менен айыктырганын айтты. 1 айдан ашык убакыттан соң куш бутуна тура баштаган. हम सोचे जब उड़ने लगेगा Ал кайрадан уча алганда тоуна, үйүнө учуп кетет деп ойлогом, бирок андай болгон жок. Мени менен калып калды. ये मेरे साथ ही रहने लगा। Сарус турналары дүйнөдөгү эң узун куш болуп саналат. Алардын бою 1 метр 800 сантиметрге чейин жетиши ыктымал. Алар аялуу куштун түрү катары кызыл китепке катталган. जो हम खाते हैं वही Биз эмне жесек ошонун баарын жей берет. Жашылча, буурчак, күрүч, лаваш болобу. Ал тургай менен табагымдагы тамакты кошо жешет. Турна ээн эркин жүрөт, бирок дайымага жардам берген үй бүлөсүнө кайтып келет. क्योंकि ये ऐसा पक्षी है जैसे हम आजाद है। Ал эркин жүргөн куш, каалаган жагына уча алат. Бир нече жолу ал 20-25 куштан турган топту көздөй учуп баратканын көргөм. Бирок ал дайыма күн батканга чейин кайтып келип калат. तो घर वापस आ जाता है। Азыр бул куш Арифтин эң жакын шериги.